Келиңиздер, географиялык картанын жардамы менен Имам Бухари хадис издеп кайсыл өлкөлөрдү кыдырып өткөнүн байкап көрөлү. Тарыхчылар кайсыл жерде, канча убакыт турганында ар түрдүү пикирлерди айтса да, саякаты болжол менен ушундайча болгон. Имам Бухари хадис илимин алгач өз мекени Бухарада алып баштаган. Бухара шейхтеринен илим алган соң Балах чөлкөмүнө ал жактагы алымдар менен жолугуу үчүн кадам таштайт. 600 чакырым. Анан Аль-Балахтан Маруга сапар тартат. 800 чакырым. Анан Аль-Марудан Нейсабурга 140 чакырым. Нейсабурдан Ройго 760 чакырым. Ройдон Уаситке 985 чакырым. Уаситтен Басрага 365 чакырым. Басрадан Куфага 390 чакырым. Куфадан Багдадка 164 чакырым. Багдадтан нурланган Мединага 1530 чакырым. Мединадан Меккеге 435 чакырым. Меккеден Жиддага 70 чакырым. Жиддадан Изапка 130 чакырым. Изаптан Фустатка 1080 чакырым. Фустаттан Аскаланга 500 чакырым. Аскаландан Кайсарияга 118 чакырым. Кайсариядан Дамаскка 400 чакырым. Дамасктан Багдадка 915 чакырым. Андан соң Имам Бухари ошол багыт менен эле өз мекени Бухарага кайтат. Имам Бухари басып өткөн аралык Бухарадан баштап кайра кайтып келгенче жалпысынан 14 000 чакырымга барабар. Бул аралыкты имам жөө жана төө аттын үстүндө басып өткөн.